Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. НТС каналында кайрадан эле ким билет интеллектуалдык акыл таймашы өз көрсөтүүлөрүн улантып жатат. Анын алып баруучусу мен Урмат Карачев. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мына Кудайым буйрса, быйыл биз чычкан жылын узатып, уй жылын тосуп алалы деп турган мезгил. Бул жылы баарыбызга тең оор жылдардан болду, бирок келе жаткан жылыбыз жакшы жылдардан болсун, ийгиликтүү жылдардан болсун деген тилек менен биз бүгүнкү таймашыбызды, бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде жаңы жылдык эфирибизде өзгөчө таймаш өтөт. Анткени бүгүн бизде жылдыздуу конокторубуз келген, белгилүү ырчылар, аткаруучулар, бактылуу түгөйлөр Аваз Акимов жана Айдана Акимова. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Биз азыр бүгүнкү таймашты баштаардын алдында мен ушу бардык биздин оюндун катышуучуларына бере турган суроом бар. Бул сурообуз төмөндөгүчө. Аваз окууну бүткөнүнө канча жыл болду? Мектепте кандай окуган жана кайсы сабакты жакшы көрчү? Мен болсо мектепти бүткөнүмө Кудай буйрса 12 жыл болуп баратат. 12 жыл. Ооба. Анан мектепти жакшы орто окугам. Баягы жакшы орто, ушул экөөнүн ортосунда, жаман эмес. 4-5. 4-5тин. Ударник. Ударник. Ооба. Анан жакшы көргөн сабактарым музыка сабагы болчу. Анан болсо адабият. Кыргыз адабият сабагы. Кыргыз адабияты. Жок, кыргыз тили эмес, кыргыз адабият. Кыргыз адабияты, Түшүнүктүү. Анан Аваз мектепте ошо сабактарды окучу, может, кайсы сабактан олимпиадага барып жүрчү? Андай. Олимпиадага барган сабактарым бул ушул көбүнчө музыкадан болчу. Музыкадан олимпиадага көп бардым. Музыкадан кандай иш-чаралар болуп калса, Аваз барып, ошолорго катышып, ырдап. Мектепте Аваз аябай мындай ушундай маданий иш-чараларга жакшы катышчу. Ооба, жакшы катышчумун. Анан ошо маданий иш-чараларга көп катышкан үчүн мен баягы музыкадан көбүнчө кирбей эле 5 алып, ушундай кирбей эле 5 алып эле бүтө берчүмүн кыскасы. Башка сабактардан дагы ошо маданий иш-чараларга катышкан үчүн Авазды эжекелер көтөрмөлөп. Ооба, андай көтөрмөлөгөн учурлар болгон. Мен баягы сүймөнчүк окуучулардын катарына кирчүмүн. Эжелер менен жакшы тил табышып, эжелерди мактап, комплимент айтып, эже бүгүн татынакка болуп кетипсиз деп атып. Кыскасы окуудан такыр проблемасы жок, бүттүм. Анан кийин шаарга келип окуп баштаганда ошо орус тилинен бир аз кыйналдым. Анан орус тилинде кызыктар көп болду. Мен эжекебиз кыргызча билбейт, мен орусча билем. Отуруп алып, акыры ушул чейректин аягында эже кыргызча түшүнүп калганда, аягы отуруп кыргызча түшүндүргөм. Ошентип эжени кыргызча сүйлөп атып 5 алып чыгып кеткем. Эже кыргызча түшүнүп калган, Аваз орусча түшүнүп калган. Мен болсо орусча түшүнбөй калгам. Эң сонун. Ушундай эле суроо Айдана. Сизге Айдана мектеп бүткөнүнө канча жыл болду? Кандай окуган? Кечене бүткөн кыз. Кайсы жерде окуган? Мен өзүм 56-мектепти бүтүргөм, 6-микрорайондо. Жыл болду дейт. 6-микрорайондо 1-класстан 9-класска чейин ошол жерде окугам. Менин эң жакшы көргөн күндөрүм ошол мектепте өткөн. Орус мектеп болчу, ошондуктан русский язык сабагын жакшы көрчүмүн, литература сабагын жакшы көрчүмүн, анан албетте физкультураны жакшы көрчүмүн. Музыканы дагы жакшы көрчүмүн, бирок бизде музыка кээде болчу эмес. Ал эми
иш чараларга мен мектеп кезинде көбүнчө катышчумун, ооба, бийлетчимин, ырдачымын. Андан тышкары организатор катары көбүрөөк өзүмдү көрсөтчүмүн да. Ошо мектепте 4-5 мен деле ошондой окуучумун. Эми кээде жанагындай 3 алып калчумун, бирок ал чейректе эмес. Мындай эле күнүмдүк. Дневникте, так 4-5 бүтүргөм. Ошо. Жакшы. Анда биз азыр 6 жыл болуптур. 6 жыл болуптур. Мектепти бүткөнү 6 жыл болуптур, Авастыкы 12 жыл болуптур, Ортодо айрымы 6 жыл экен. Анда биз оюнду баштай берели. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Эгерде эки тарап тең, Авастагы, Айданадагы суроонун жообун билбей калган болсо, кол көтөрүп туруп, жардам чакырабыз дейбиз. Кол көтөрүп туруп, агайдан жардам сурасаңар болот. Биздин азыр эфирибиз жаңы жылдык болуп аткандан кийин Аяз ата деп койсоңор, мен силерге ошо багыт айтып турам, багыт көрсөтүп турам. Бирок Аяз ата деп айтмайынча багыт менден дагы жооп чыкпайт, Аяз аке деп коелу. Аяз ама деп коелу. Сакалыңыз жок экен, Аяз аке деп коелу. Анда Аяз агай деп койгула. Биринчи суроосу мындай экен. Моно Лиза сүрөтүн ким тарткан? Мен мында катыраак, мен реально Аваз биринчи басты, Аваз. Моно Азыр айтам. Дикабрио да Винчи. Тура? Жок мурду? Да Винчи Дикабрио. Кнопканы басып туруп, кезек Айданада. Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи. Экөөнүн атын алмаштырып алган турбайбы? Ошентип, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү оюнубуздагы биринчи упайды Айдана алып кетти. Бул үй бүлөдө ким акылдуу, ким мектепти жакшы окуган, Кимдин памяти жакшы деп. Жок, мен Да Винчи деп эле койсом болмок экен, атын эстей Да албай Винчи деп калдым. койсоңуз, кезек сиз утуп кетмексиз. Анда экинчи сурообуз төмөндөгүчө экен. Гүлдөрдүн ханышасын Айдана. Роза. Гүлдөрдүн ханышасын Роза дейбиз. Албетте, Розаны Розаны көп берет, айымдар билишет. Урматтуу көрүүчүлөр, Айданада 4 упай бар. Үчүнчү сурообуз мындай экен. Цемент, кум, суу. Бул нерселерди аралаштырсак эмне болот? Бетон болот. Бетон болот. Анда Авазга 2 упай бердик. 4-үнчү суроо. Дүйнөдөгү эң ысык жер. Сахара. Мен пустыня демекмин. Сахара. Авазга бердик кийинки упайды. Мындай дейт. Динозаврлар эмненин айынан жок болуп кетишкен? Жаратылыш кырсыгынын айынан метеориттер түшкөндө. Метеориттер. Жаратылыш кырсыктардын айынан. Тагыраак айтканда астероиддер жерге түшкөндө Айданага 2 упай бердик. Кийинки суроо. Мен суроо атпайбы? Жаратылыш кырсыгы ошолдо. Астероид мен деле айтып коем. Астероид деп тагыраак айтыш керек болчу. Кийинки суроосу мындай экен. Толкунда сүзүү спорту эмне деп аталат? Серфинг. Серфинг деп аталат. Айданада. Ал мен кыялым ошону үйрөнгүм келет. Тиматинин инстаграмында көп видеолорун көрүп, серфинг дейсиңби? Тиматинин инстаграмда серфингти көрүп, Айданадагы ошондой серфингистка болгусу келет. Серфистка деп коесуң. Келечекте. Серишка дейсиң. Кийинки суроосу мындай экен. Белгилүү атактуу инсандар эмне менен оорушат? Эмне менен оорушат? Баары эмес, бирок кээрлери ооруйт, жылдыз оору. Жылдыз оорусу менен оорушат. Баары азыр ковид менен оорушат. Тамаша. Жылдыз оору менен оорушат. Баары ковид менен ооруп атышат, бирок атактуулар жылдыз оорусу менен оорушат. Кийинки суроо. Орус алфавитинде канча тамга бар? Кыргыздарда 36, аларда 33 бар. Кыргыздарда 36, орус алфавитинде 33 бар. Авазга дагы 2 упай бердик. Жакшы келатабыз. Мен болжолду эсепти айтып коеюн. Айданада 10 упай бар, Авазда 6 упай бар. Ошон үчүн Аваз чамдаңыз. Кийинки суроосу мындай экен.
кайсы 3 өлкө Прибалтикага кирет? Прибалтика өлкөлөрүнө кирет. Окей, Google. Латвия, Кайсы Литва, Литва, Битва деп коет. Үчүнчүсү Кайсы эле? кайсы? Неме, Абхазия. Латвия, Литва, Ошо экөө точно кирерин билет экен. экөө точно кирет. Эстония болчу, Эстония кирет. Анда биз бул упайды дагы Аваска бердик. Урматтуу көрүүчүлөр, Kings Rows төмөндөгүчө. Бул суроо дагы аябай тездикти талап кылат. 3-чү орунга кайсы медаль берилет? Аваз биринчи басты. 3-чү орунга Үчүнчү орунга коло медаль. коло медаль берилет. Коло эмес, бронза дейбиз. Бизде коло деп коет ошону. Kings Row дагы эле спорт жаатында экен. Спорттогу калыстын спорттогу Укпайсың сен, дагы укпай эле мен азыр биринчи суроомду бере алайын, э? Ал колуңду. Спорттогу калыстын аспабы. Айдана. Ышкырык. Мен айттым биринчи. Футболдо ышкырык мисалы. Ооба, башка жакта да Бул ышкырык. упайда биз Айдана бердик, анткени кнопканы биринчи Айдана баскан. Тартып берет кесер. Мага деле кол чаппайсыңар. Биякта эркектер көбүрөөк экен, ошон үчүн эркектерге көп кол чапат. Дүкөндөрдө кийим кийгизип койгон курчактарды эмне деп атайбыз? Мен бастым. Мына мен бастым. Могу көрдүңүз. Могу. Манекен дейт. Манекен дейт. Аваска бердик бул упайды дагы. Акыркы 2 сурообуз калды. Кыргызстандагы эң байыркы шаар. Ош шаары. Ош шаары. Өзгөн шаары. Өзгөн андан да байыркы. Анда эң акыркы 15-чи сурообуз. Белгилүү акын, жазуучу Алыкул Осмонов кайсы акча бирдигинде сүрөтү Мен койгон? бастым. 2 сом. 200 сом. Акчаны жакшы көргөн киши билип калды десең. Акчаны ким жакшы көрөт экен билдиңер да. Акчаны жакшы көргөн кишилер албетте бул суроону дароо эле жооп берет. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, биз биринчи раундду жыйынтыктадык. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтырарын ушул сабактан көрө алабыз. Биринчи фактыбыз мындай экен. Үйдү батыраак, анан кымбатыраак сатыш үчүн эмне кылышат? Ырчыларга реклама беришет. Ырчыларга реклама кылдырышат. Инстаграмга чыгартат, анан Инстаграмга эртерээк эле чыгартат. сатылып кетет. Дагы Немеңизди кайталап коесузбу сурооңузду? үйдү кымбатыраак, тезирээк сатыш үчүн эмне кылышат? Үйдө Бул дүйнө жүзүнөн алынган фактыларды мен окудум. буларды Колдон келсе күлкүлүү кылып жооп берсеңер 3 Мага упай окшоп. беребиз. жок эми сен күлүп кылбагың, менен баягы немеси толук Серьезный эле серьезный эле айтып коеюн. Бул деген дүйнө жүзүндө баягы эксперимент кылып жүрөшпөйбү мынчы. Ошо үйдү салып, жашаш үчүн кымбат сатат да дээрсең. Жакшы, жасалгасын жакшы кылат, качествосын аябай жакшы кылып, кымбат сатыш үчүн эң биринчи үйдүн качествосуна иштешет. Үйдү качественно аябай Сапат. сапаттуу кылып салса, анан үй кымбатыраак, анан тезирээк өтөт. Ооба. Жакшы? Туура жооп. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз биринчи упайды, биринчи факттын упайын биздин студияда конокторубуз Айдананын жообуна жакшы күлгөн үчүн, ошон үчүн Айданага 3 упай бердик, 3 упайды бердик. Негизи Коррупция жокпу бул жакта? Бизде коррупция жок. Негизи туура жообу мындай экен да. Үйдү батыраак жана кымбатыраак сатыш үчүн сары түскө боеп туруп сатса, үй тезирээк анан кымбатыраак өтөт экен. Бул дүйнө жүзүнөн алынган фактылар. Биринчи упайды, 3 упайды Айдан алып кетти. Куттуктайбыз. Экинчи факт. Медуза жаныбарында эмне жок болот?
Баш жок десең. Мээси жок. Мээси жок болот. Экинчи суроого болсо Аваз туура жооп берген үчүн Авазга 2 упай бердик. Медузаларда мээ жок болот экен. Муну сиз кайдан билдиңиз, Аваз? Медузаны карап туруп байкадым да ушу мээси кандай болду экен. Анан баягы көргөндө эле мээси жок ал. Ненормальный видео дерсең. Көк мээ дерсең. Үчүнчү сурообуз мындай экен. Эң көп таралган калп сөз. Калп сөз бул эмне? Эң көп элде тараган калп сөз бул эмне сөз? Мен биринчи бастым. Эң көп калп тараган сөз. Кая тургат? Бул деген мына баратам деген сөз. Кыздарда эми 5 минут калды боюн түткөнүмө. Мына баратам деген күлкүлүү болду шейде. Мага өзүмө эле жакты мына баратам деген эле күлкүлүү болду. Кыздардыкы 5 минут калды боюн бүткөнүмө. 5 минут калды. Дагы. Макул деген сөз. Макул. Болду де. Хоп деген сөз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо бул суроонун жообун Авазга берели деп чечтик, анткени Биринчи бар. кичине күлүштү. Биздин студиядагылар кичине күлгөн үчүн. Ошон үчүн Авазга 3 упай кетти. Негизги туура жообу мындай экен да. Көп тараган калп сөз бул менде баары жакшы. Ооба. Менде баары жакшы деген Туура, сөз. туура. Болгон жерде көп тараптыр. 4-үнчү сурообузга келип калдык. Урал дарыясы эмне менен өзгөчөлүнөт? Күлкүлүү кылып жооп берсеңер 3 упай. Мен чын ответин тапканга аракет кылып атам дерсең. Мен басайын. Урал дарыясы узундугу менен өзгөчөлөнөт. Өзгөчөлөнөт. Анан аты менен өзгөчөлөнөт. Урал деген аты менен, Урал болот атпайбы? Уралес дегендерди билесизби? Урал деген велосипедтер бар болчу. Урал эмнеси менен? Бул жерде мындай фантазияңарды кошуп, Курал деген ат койгон. Урал дарыясы Курал деген атка окшош, ошонусу менен өзгөчөлөнөт. Күлдү. Жок, мен күлгөн Сен жок. күлдүң. Ана кызарып атасың. Күлдүң. Кимездики? Туура эмес да. Азырынча туура жооп чыга элек. Мен дагы күлкүлүүрөөк жооп чыксын деп күтүп атам сиздерден. Урал деген Урал дарыясы эмнеси менен өзгөчөлөнөт? өзгөчө суусу менен. Болбой калды. Урал дарыясы суусу менен өзгөчөлөнөт. Урал дарыясы тереңдиги менен өзгөчөлөнөт. Урал дарыясы уралдыгы менен өзгөчөлөнөт. Ошо Курал жакшы болду ошойт. Анда бул суроонун жообун ошо Аваз өзү тастыктагандай эле биз Айданага тапшырдык. Айданада чын жообу кандай экен? Негизги туура жообу болсо мындай экен да. Урал дарыясы Европа менен Азияны бөлүп турат экен. Ошонусу менен өзгөчөлөнөт экен. Айданада 2 күлкүлүү жооп бар. Алдыда келатат Айдана. Анда куудулашасың. Эң акыркы, экинчи раундтун эң акыркы суроосу же болбосо эң акыркы факт. Алманын жыты эмнеге жардам берет? Алманын жыты эмнеге жардам берет? Грипке десең. Лично өзүм жөнүндө айта кетсем, алма менин аппетитимди ачат. Алма аппетитти ачат. Аябай ачат. Аппетитти ачканга жардам берет. Алманын жыты ковид оорусуна жардам берет. Алманын жыты ковид оорусуна жардам берет. Анан дагы жаман жыттардан сактайт. Ссылка аркылуу өтүп заказ бериңиз деп. Ооба достор, могу бурчтундагы депчи. Алман жыты жаманчылыктардан сактайт. Ссылканы өйдө көтөр. Алман жыты мурдуңузду ачат. Алман жыты көзүңүздү ачат депчи. Честно, мен да жок. Уят болбой эле коеюн десең, Авазга окшот. Шүш болуп баратпы. Каяктан үйрөнүп аткансың мындай сөздөрдү?
Авазга окшоп уят болбой эле коеюн деген сөзгө биздин студиядагы коноктор абдан жакшы күлүп кеткен үчүн бул суроонун жообун дагы Айдана алып кетти. Ошо менен Айданада дагы 3 упай бар. А негизги туура жообу болсо мындай экен, алманын жыты адам баласы арыктаганга жардам берет экен. Жыттыбы? Алманын жыты. Ошону алып айтып коюшту бирок. Жардам берет экен. Просто аны жесең обязательно аппетит ачылат да. Жыты билбейт экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ошентип экинчи раундту дагы жыйынтыктадык. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. 3-чү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, анда 3-чү раундту Аваз баштамай болду. Авазга 1 мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөттө канча сөз окурун азыр баарыбыз күбө болобуз. Анда эмесе Аваз даяр болсоңуз? Даярбыз. Даярбыз, 1, 2, 3, баштадык. Жерен жайыткенен атым канатым деген кыргыз баласы 4 түлүк малдан жылкыны өзүнө жакын көрөт. Албетте койдун сүтү коргошун дешип төөм жүк көтөргөн лөгүмдө деп төөнү анан бардык эле малынын үзүрүн көрөт дечи. Ошо түлүктөрдөн уй айрыкча топоз бар жогу анча билинбеген өз жанын өзү баккан мал. Аязга мурдун тосот, музга төшүн төшөп, бөрүгө мүйүз кезейт. Жарыктык жылкынын бир бөтөнчөлүгү азуулуу менен алышкан айгырлары бар. Бирок бардык эле учурда жылкы айбаттуу эмес. Көк бөрү амалданып, кыңшалап, карга оонап койсо, ага кулун тай эле эмес, кунан быштылар алданат, мурундан алдырат, кардын жардырат. Көк бөрү мал күчөгөндө ошо жылкыга зыяны күч канчама жылкычы кайтарса да жазтайып жылкыдан чыгым болуп калат. Бир жолу жылкылуулар кеңешти. Шынааны шына чыгарат, жылкычы жазып калат экен. Азуулуу жоо деген кран тайгандар, бөрү басар дөбөттөр мал четинде болгону да оң кечти. Сүйүктүү көрүүчүлөр, экинчи кезек болсо Айданада. Анда Айданага дагы 1 мүнөт убакыт берилет. Даярсыз? Мен бул конкурстан точно утулам. Даяр болсок, анда баштадык. Жерен жайыткенен атым канатым деген кыргыз баласы 4 түлүк малдан жылкыны өзүнө жакын көрөт. Албетте койдун сүтү коргошун дешип, төөм жүк көтөргөн лөгүм деп төөнү анан бардык эле малынын үзүрүн көрөт дечи. Ошол түлүктөрдөн үй айрыкча топоз бар жогу анча билинбеген өз жанынан өз баккан мал. Аязга мурдун тосот, музга төшүн төшөп, бөрүгө мүйүз кезейт. Жарыктык жылкынын бир бөтөнчүлүгү, азуулуу менен алышкан айгырлары бар. Бирок бардык эле учурда жылкы айбаттуу эмес. Көк бөрү амалданып, кыңшылап, карга оонап койсо, ага кулун тай эле эмес, кунан быштылар алданат, мурундан алдырат, кардын жардырат. Көк бөрү мал күчөгөндө ошо жылкыга зыяны күч. Канчама жылкычы сак кайтарса да жазып, тайып жылкыдан чыгым болуп калат. Бир жолу жылкылуулар кеңешти. Шынааны шына чыгарат, жылкычы жазып калат экен. Азуулууга азуулуу жоо деген. Кран тайгандар бөрү бас. Урматтуу көрүүчүлөр, 3-чү раунддун жыйынтыгы менен 1 мүнөттүн ичинде Аваз 135 сөз окуса, Айдана 129 сөз окуйт экен. Ошо менен 3-чү раундда Аваз утуп кетти. Авазда дагы 5 упай бар. Биздин таймашка жаңы оюн коштук, жаңы раунд коштук. Бул ошо жаңы жылдык эфирге сиздерге эле арналат. Анда азыр колуңуздарга мына кагазды бердик, карандаш бердик. 2 мүнөт убакыт берилет. 2 мүнөт убакыттын ичинде ошол кагазга сиздер
балатынын сүрөтүн тартышыңар керек. Кимдики коозураак болсо, кимдики өзгөчө кооз болгон болсо, ошол оюнчуга биз 5 упай беребиз. Ошон үчүн анда 2 мүнөттө колдон келишинче биздин балатыны кооздогонго аракет кылыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, анда даяр болсоңуздар 2 мүнөттө кимдин балатысы кооз болот чогуу көрөбүз. 1 2 3 баштадык. Изодон негизи кандай дейм сен? Сүйлөп, тартып атып, ырдап, да. Дей берсеңер дагы болот. Мен тарткандан вообще. Негизи сүрөт сабагынан ким аябай жакшы болчу эле? Мектепте. Мен жакшы эле болчумун. Мен Сүрөт жаман сабагынан. көрчүмүн. Мен постоянно альбом алчу эмесмин да. Жаман көрчүмүн да. Кандайчы? Анан кагаз берип турасыңар деп эле ошол сабакты эптеп өткөзүп эле. Мен андан көрө мындай полезный сабактарга барган жакшы көрчүмүн. Пайдалуу сабактарга барган. Мындай изодо алма салманы тарттырып эле тажатып жүрөм. мындай черчение деген сабактарды Айдана аябай эле жаман көрчүкөн, Азыр мен ага эжелерин көрсө кечирип коелу. Бирок силердин сабагыңарга барган жаман көрчүмүн. Аваз сүрөттөн жакшы эле болчу. Аваз бирок жакшы. Колдун почерки дагы аваздыкы сулуу да. Жазуу, тартуу боюнча аваздыкы жакшы. Мен блокнот бир нерселерди заполнять эткенде аваздан суранам да. Аваз андан мурда анкетаны жакшы толтурчу го. Сүйгөнүм ким дегендерди. Ошондой анкеталарды мен ар дайым мен өзүм жасап алчу эмесмин, эжелерим жасап берчү. Мен наклейка чаптап ушинтип эле койчумун. Аваз мен эле ар кандай гүлдүү кылып эле. Мен бир эле серый кылып эле. Биз елканын балатынын кооздугуна карайбыз. Албетте кимдики аягынан кооз болсо, өзгөчө болсо, ошол оюнчуга 5 упай берилет. 1 2 3 4 5 Стоп. Стоп. Не бул? Чымын тартып алгансың десең. Урматтуу көрүүчүлөр, анда биздин азыр бул үй бүлөнүн же болбосо бул оюнчулардын кимисинин ёлкасы, балатысы абдан жакшы кооз болду. Азыр бирге көрөлү. Кана сен звездочка. Негизи мен билишимче Айдан айтып атат, Аваз жакшы тартат деп. Ошон үчүн Аваздыкы мен экинчи көрсөтөйүн деп атам, экинчи. Анда биринчи Айдана сиз көрсөтүп коюңуз. Айдананыкы чымынга эле окшошот. Көргөзсүз бай давай. Ой, аракет кылганымды көрсүн да. Биздин көрүүчүлөргө Зато менде звездочка бар. Авазда звездочка жок. агайга дагы көрсөтүп койгула, агай баа коет, ошон үчүн түшүнүктүү. Не чымын бекен. Меники токойдо кургап калган ёлка десең. Бул эме кана бул ушундай ёлка болуп тур. Анда биз көрөлү, Аваздыкы кандай болот? Ошого карата биз Чыста жаңжылдык болду. Охо. Менимче астында Подаркаларынан бери. подаркалары бар, оюнчуктары бар. Жылдыз гана. Балатыбыз мындай жашыл, Жашыл. Стандартка жооп берет. Стандартка жооп берет. Урматтуу көрүүчүлөр, анда биз болсо бул оюндун жыйынтыгы менен 5 упайды Аваз мырзага тапшырдык. Аваз, сизде дагы 5 упай бар. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо бүгүнкү оюнубуздун эң акыркы жыйынтыктоочу бөлүгүнө келип жеттик. Эми акыркы раундда болсо суроолор экран аркылуу берилет. Бүгүн биздин оюнубуздун темасы жаңы жыл болуп атканына байланыштуу биз сиздерге экран аркылуу ар кайсы өлкөлөрдүн аяз аталарынын сүрөтүн көрсөтөбүз. Силер болсо кайсыл өлкөнүн аяз атасы экенин табышыңар керек. Ар бир туура жоопко 2ден упай берилет.
кнопканы басып жооп беребиз, Анда даяр болсок 1 2 3 баштадык. Болду сразу. Бирдей бастык. Биринчиси Айдана кезек сизде. Америка штатында Санта Бул Клаус. Америка штатындагы Санта Клаус. Кийинкиси Ким? Мен бастым, мынтип туруп алгым, анан сен бастың. Бул деле ошо дос ошойт. Бул где-то Жок, Франция. бул Францияныкы экен. Тура бересиңби? Франция. астындагы жазууларын көрүп Ой, мына зрением подсказка же болбосо багыт деп айтсак да болот. Father Christmas. Christmas. Бул деле ушул Санта Клаус ошойт, Папа Christmas. Санта Клаус бул Европа өлкөлөрүндө Бул Американыкы. Американы айттык жаңы эле болгонуга чейин, андан кийин Европа өлкөлөрүндө А тамгадан башталган өлкө Англия. Англия. Айданага дагы 2 ұпай бердик. Кийинкиси Тажикстандыкы. Жок. Афганистан. Тажикстан, Афганистан. Афганистан. Неме? Это же Гринч, да? Жок, жок. Или нет? Мен зрением. Азыр айтам. Индияныкы. Пакистан, да? Индиядагы эмес экен, бул Армениянын аяз атасы ушундай кийинет экен. Кийинкиси Орустардыкы. Зюзя дейт. Орустардыкы. Зюзя деп турабы? жок, орустардыкы Зюзя эмес да, орустардыкы Дед Мороз. Дед Мороз, Зюзя Украина. Мен түшүнбөдүм бул. Беларуси. Белоруссия. Белоруссия. Айданага дагы 2 ұпай бердик. Кийинкиси Ой. Красный крест. Крест кимдердики эле? Орустардыкы. Жок. Испания. Крест. подсказка айтам. Шашпай тур. Сыр, роза, Сыр роза. роза чыккан жер. Голландия. 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 Мен айттым ошойт. Анда эми бүгүн жаңы жылдык эфир болуп аткандан кийин кичине көтөрмөлөп аваска дагы 2 ұпай бердик, Голландия деп баштайт. Голландия дейт. Мен тиги роза дегенде эле голландский Кийинкиси. роза. Мо жазуусу мен жаккан жок, мага көзүм жетпейт экен. Жөн окуп берчи, сен көзүң жакшы. Толис Бабуа дейт. Бул кайсы жер болушу мүмкүн? Кавказ. Кавказ Кавказец, Дед Мороз элдеринин деди. ичинен Эме, лезгинка билигенди. Кавказ элдеринин ичинен Чечен. башкы тамгасы Башкир. Гдан башталат. Аваз. Неме? Г. Гризман да болсо. Бул Грузиянын аяз атасы Грузия. болчу, Грузиянын болчу. Мен таптым. Кийинкиси Кытай. Кытай. Авазга дагы 2 ұпай бердик. Кийинкиси Көзүмө урмап аткан эсме. Азыр. Не жазып тур экен? Увлин Увгун. Увлин Увгун. Булар деген монголдордуку окшойт. Монголияныкы. Авазга дагы 2 ұпай бердик. Анда бизде акыркы 2 калды. Кийинкисин көрсөтөбүз. Орустардыкы. Не, Святой Николай. Орустардыкы эмес, Украина. Украина дагы эмес. Белоруссия. Белоруссия болгон. Болгон. Бул Польша болчу. Польша болчанда эң акыркы сурообуз. Вот моя рука астында. Россия, да? Бул орустардын аяз атасы Кыргыздардыкы Дед гана. Мороз. Кыргыздар отурбайбы? Ошо менен бүгүнкү биздин оюнубуз жыйынтыкталды. Мен азыр сиздерге дагы бир суроо узатайын деп атам. Бул биздин проект жөнүндө, биздин долбоор жөнүндө оюңар эмнени эстедиңер, кандай болду, жактыбы? Кирип келгенде эле бул жактын аурасы өтө жакты. Доскада биздин атыбыз жазылып турганы, жаңы жылдык маанай. Анан болсо жаш кезибиздеги мектеп учурундагы партада отурган күндөр эске салды, суроолор дагы. Анан ошол эле мектепте отурган күндөрдүн баягы свободный баягы кенен тамашалашып отура турган күндөр болуп атат десем болот. Мага өзгөчөсү ушул күлүп чайнап, тамашалашып отурган аябай жакты.
мага дагы абдан жактуу бул жердин атмосферасы. Негизи эле партага отурганда абдан сагынып калыптырмын. Жана айтып кетпедимби, 6 жыл болду деп. 6 жыл бул эгерде 11 классты бүтсөм, мен 9-класстан кеткенден кийин 8 жыл болуптур. Көрсө мектепти бүтүргөнүм. Анан 8 жылдан бери ушинтип партага отурбай, ушу мектептин суроолоруна жооп бербей, аябай ушул мезгилдерди сагынып калыптырмын. Анткени мектептик жылдары мен үчүн эң бактылуу жылдар болчу. Классташтарымды абдан сагындым. Учурдан пайдаланып баарына салам айтып коеюн. Анан өзүнөн өзү эле бул жерге отурганда эме болуп калат экенсиң, жана мектепте өлү тийишчек болуп каласың, классташтар менен тийишип ушуп мындай жашоодо Мени классташ көрүп атасың. мындай тийишкиң келе эле тамашалаш эле ушундай тийишпей отур, мен сага классташ эмесмин. өзүнөн өзү эле мындай эме болуп калат экенсиң, мындай бир шаңдуу, жакшы бир маанай көтөрүлгөн программа экен. Ошондуктан силерге чоң рахмат. Сонун. Эң сонун. Мен азыр жыйынтыкты айтпай турайын деп атам, анткени акыркы оюндун жыйынтыгын чыгарардын алдында ким утту деп ойлойсуңар бүгүнкү оюнда? Негизи башында мен жакшы эле келаттым элем. Аяк Балаты баарын бузуп салды. Мен уттум ошойт деп ойлоп атам. Балаты менен Абас, сиздин оюңуз боюнча Абас утту бүгүнкү оюнда. Мен уттум ошойт. ошо балаты менен жанагы орусча китеп бербейсиңер, окуйлук десең. Орусча китеп болсо Айдана утмак деген ойлор бар. Анда урматтуу көрүүчүлөр, мен бүгүнкү оюндун жыйынтыгын чыгарам. Бүгүнкү оюнда жалпы жонунан эсептегенде 5 раунддун жыйынтыгы менен Аваста 33 упай бар. Ал эми Айдана айымда дагы 33 упай бар. Ошо менен бүгүнкү оюнда эч тарап жеңген жок. Бүгүнкү оюнда бир гана достук жеңди деп ойлоп атам. Чечип салбайлы бирок. Чикатып алгы. Мектепке биротоло эле эметип кайтып, чикат этип ушул жерден азыр бул студиядан чыкканда. Жок, анда мындай кылабыз. Акырында мындай мүмкүнчүлүк берели, бирөө утсун. Балаты жөнүндө ким жакшы ырдап берсе, ошол утат. Чикатып белиппин. Лучше чикат. Энна бана цодосун. Бирок биздин көрүүчүлөр дагы силердин ырдап бергениңерди күтүп атат окшойт. Ошон үчүн балаты жөнүндө бир куплет. Ким мыкты ырдап кетсе, мен ошол оюнчуга белек тапшырам. Даже белек бар экен. Сен ырдай берчи анда пока. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ошо десең. Авас. Үшүдү кышта да коюп. Ай, азата келиңиз. Белектерди бериңиз. Өзүм жакшы жаттаган бир чыгарма бар. Ушу балаты жөнүндө. Балаты, үшүдү кышта, эшикке чыкпагыла деп коюп. Тамаша келе. Мына коючу. Келе чыгат деп. Мен азыр өзүм жаттаган ыр бар деп атсам, мен ойлоп атпаймын. Жаңы бир сонун мында балаты жөнүндө. Анда жаңы жыл жөнүндө ырдап коебузбу? Жаңы жыл жөнүндө ырдап коелганда. Кайсы жаңы жылда дегенде. Жок. Сөздөрүңүз. Беркинлер ырдап коебузбу? Өзүң бир. Анда урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаңы жыл ар бириңиздерге жакшылыктарды, кубанычтарды, сүйүнүчтөрдү алып келген жылдардан болсун. Биздин жылдыздуу конокторубуздан, жылдыздуу үй-бүлөбүздөн сиздерге ырсынабыз. Авастын аткаруусунда кабыл алып коюңуздар. Кубанабыз барыбыз жаңы жылда жылында, көңүлүбүз бөлөнүп өмүрдүн шаңырына. Келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт талай берсин, ару сезим, тун сезим, ыйманы зат ала келсин. Келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт талай берсин, ару сезим, тун сезим, ыйманы зат ала келсин. Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл.
Сиздерге дагы чоң рахмат бүгүнкү биздин эфирибизге келип мына ушул таймашка катышып бергениңиздер үчүн. Анан албетте биздин демөөрчүлөрдүн атынан жеңүүчүлөргө негизи белек тапшырып атканбыз. Бүгүн биздин оюнда албетте достук жеңди деп аткан үчүн белегибизди мен Аваз Чечпейбизби? Баары бир билебиз. биздин башкы демөөрчүбүз болгон Сенамед медициналык борборунун атынан жеңүүчүлөрүбүзгө белек ичинде болсо мен иштешин жакшырта турган организмди тазалай турган витаминдер бар. Мына ушул белекти силердин үй бүлөгө тапшырып коелу. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү биздин майрамдык, жаңы жылдык таймашыбыз дагы соңуна келип жетти. Буюрса, кирип келаткан жаңы жылыбыз ар бирибизге жакшылыктарды, ийгиликтерди, кубанычтарды, сүйүнүчтөрдү алып келген жылдардан болсун. Биз сиздер менен болсо коштошпойбуз. Эмки жылы жаңы эфирден көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Бул Ким билет интеллектуалдык акыл таймашы. Мен Урмат Карачев. Көрүшкөнчө. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенамед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай биздин Сенамед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар.